Бириккенибиз дагы анчалык маанилүү эмес. Бул жерде эң маанилүүсү бир талапкерди чыгаруу. Байкасаңыз 4 талапкер биригип бир талапкерди чыгаруу жөнүндө сөз болуп атат. Мүмкүн дагы бир 2-3 талапкер кошулуп, алар да биз бир талапкерге токтойбуз. Ушул маселенин өзү аябай маанилүү. Өтө маанилүү маселе ушул. Эмнени билдирет? Бул ошол саясий аң сезимдин, саясий маданияттын, инсаний жоопкерчиликтин жогорулагандыгы. Кандайдыр бир баягындай амбицияларды ичке ката билгендик. Мындай бир четке коюп, негизги максат үчүн баарыбыз бир билек, бир тилек болууга бел байлап баруунун өзү бул биринчи кадам. Ушул кадам ал жолтой болсун. Ошондой эле Адахан Мадумаровдун айтымында мындан ары дагы биригүүлөр болот. Жакында ушул партиялардын арасынан бир талапкерди президенттик шайлоого көрсөтмөкчү. Сүйлөшүүлөр ушул талапкер болуп чыккан инсандар бар. Ким ушул алдына койгон максаттарды ишке ашырууга биз жеке кишинин тегерегинде жыйналабыз деген маселе эмес. Биз идеяны, биз ошол бир алдына таштай турган, жасала турган иштердин тегерегинде биригүүдө, жеке кишинин тегерегинде эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр аябай активдүү, өтө тез ылдамдык менен жүрүп атат. Сүйлөшүүлөр Кудай кааласа жакын күндөрдүн ичинде эле кабардар болуп каласыздар, дагы кайсы талапкерлер жана кайсы саясий партиялар келип кошулду. Биз партиялардын санынан сапатын өтөлү деген максатты коюп атабыз. Мүмкүн 10 партия биригип бир партия болот. Мүмкүн андан да көп болушу мүмкүн. Ошондуктан көрө туралы, аман болсок жакын күндөрдө деген кандай бул? Бир жума, 2 жуманын ичинде баардык маселе боюнча жоопторду алып калышыңыздар мүмкүн. Жаңы партия түптөөнү көздөгөн бул топ иштешүүнү каалаган бардык саясий күчтөргө эшик ачык экенин айтышты. Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясына президенттик атсалышкан ниетин билдирген арызын Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, Ата журт Мекенчил партиясынын тең төрагалары Ахматбек Элибеков менен Камчыбек Ташиев жана Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевдер берген болчу. Азырынча бул 4 саясатчынын экөөсү мамлекеттик тил боюнча экзамен тапшырып, эң жогорку деген упайларды алышкан.